Үйдүн тышын жылылаганды бүтүрбөдүкпү, ичи сонун болуп калды. Азыр көрсөтөйм. Негизи тамбур же коридорун болбогондон кийин эми аны буюрса жасында жасайбыз. Онда эшик коюш керек да. Үйдүн ичи жылуу болуп туруп, бул темирден суу өтүп туруп, могу ичинин баары кыроо басып туруп тердей берет да, суу өтүпчү. А могу пластмасканы байкадыңарбы? Бул деген терморазрыв деген эшик экен да. Суу кирип туруп ошол жака токтойт экен да, андан ары өткөзбөйт экен. Могу тышын кандай жасадыңар көрсөтүп бергилечи дегенде, могу откосторун көрсөтө кетейин да. Негизи мындай бир станок жасап алышат экен. Ичине деген клейден төгүп туруп базалетте түрткөндө аркы жагынан текшей бир клей болуп калат экен да. Ошону алып туруп эле тамга чаптап туруп, зонтиктер менен катырып койсо, сонун болуп туруп калат экен. Анан могу терезенин тегерегиндеги пенаны кесип туруп, өзүнүн стиз деген бир герметик болот экен. Ошолор менен шыбап койсо, анан базалетти по размеру кесип туруп, пеноклейге монтуп туруп, отургузуп туруп тыгып койсо, сонун болгон откос болуп калат экен да, жылуу болуп калат экен. Анан негизи үйдүн ичиндеги отопленияны сай элекпиз. Ошентсе да кадимкидей жылуулук сезилип калбадыбы? 5-6 градус эле көрсөтүп турчу. Азыр жылыгандан кийин кадимкидей 8-9 градус көрүнүп калды да. Бул эмнен кесебет дейби? Демек үйдүн тышын жашынакай ушундай кылып жылууласа, потолокту сөзсүз жашынакай бир отоплениялык вентиляция болсо, Домбетке дагы бир жолу рахмат айта да кетет элем. Теплый болдуку негизи 2-30 бийиктикте приточный клапандай жасаш керек экен да. Ушу шарттардын баары жасалса, үйүңдүн ичи сонун болгон бир комфорт болуп калат.